Ошондо Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички аскерлери жаңы имараттарды ачуу аземине тизилди. Ички аскерлердин кол башчысы полковник Алыбаев. Саламатсыңар жолдоштор. Сиздерди ички аскерлердин күнү жана жаңы имараттарыңардын ачылышы менен куттуктаймын. Эркин тур. Эркин тур. Саламатсызбы. Ички аскерлердин мурун кол башчысы Бакаев Аңшыбек. Кыргыз башкы кол башчы, ички аскерлердин кол башчысы полковник Алыбаев. Генералдардан ким иштедиңиз эле ушул жерде? Сиз иштегенсиз, Жана айтып атам 99-жылы 3,5 миң аскерлердин бюджети 47 миллион сом болчу. Эми азыркыга салыштырганда асман менен эмес, космос менен жердегидей айырма болуп атат. Ошон үчүн сизге абдан ыраазыбыз. Жолдош башкы кол башчы, мен нөмөт үчүн эч кандай окуу болгон жок. Ыкчам нөмөтчү майор Шайыпкулу. эркин тур. Эркин тур. Войсковой части полный обзор. Ким кайерде, кайсы менен, кайсы солдат эмне кылып атат. Даже казарма жаткан жерде шейин бүт камера коюп койдук, баягы дедовщина болбосун, бирин уруп сабап алсын депчи. Бүт баатын бул жерде нөмөтчү, нөмөт бөлүгүнө карап отурат. Кабинеттери иштей турган иш бөлмөлөрү анан бул жерден жолдош аскерлер эркин тур. Анан борборун түздүк бул жерде үч коргон ГЭС, Шамалдык сай, баягы стратегический объекттердин баардыгын онлайн көзөмөл круглосутка түзүп атат. Анан шаардын картасы патрульга чыгып атышат кечкисин. Кечки саат 8-ден түнкү саат 2-ге чейин солдаттар патруль басуу служба менен чогуу шаарды квадраттарга бөлүп патруль жүргүзөт. Жетишип калдыбы? Жетишип атат. Мана бул дрондорубуз бар, радиостанциялар жаңы заманбап радиостанция кайтераларын алганбыз. Бу жерден туруп Баткен менен андан тышкары спутниковый телефондорубуз да бар. Головнойдо дагы альтернативный связь кылып коюп койгонбуз баардык жерге эмелерде. Эгерде сотовый связь тартпай калса, спутник менен байланышканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул футбольный площадканы салып бердик. Атайын булар сыртта ойногонго. Анан кийин сыртынан чуркоочу, тренировочный бул эмелердин баардыгын жасап бердик. Атайын могу пластика менен жасалган, баягы чуркаганда жумшак боло тургандай кылыпчы. И могу эмелердин баардыгын, воркауттардын баарын жасап бердик, баардыгын. Эмелердин машиналарды, машина. Футбольный площадка. Bizim askerler, ички аскерлер, ana Nemrud'un Dinamo komandası var. Uşular özleri gelip dağı bu jaktan tene okup. ички askerlerden betleşip. Bularga Monço salıp berdik. Banda proçesi kompleks. Monço'ga kelgende kiyimini ötkөрүп берет.
Кийимин Жууп тазалап кайра уже. тазалап, жаңы башка кийимин сменный одеждасын дайындап коет. Аскерлер үчүн биринчи кезекте баня. Газ. Анан жатаканасы. Газ киргиздик буяка. Газпром менен сүйлөшүп, газ киргиздик. газ менен экен. Газ менен отопление киргизип койдук, эми парилкасын. Андан тышкары столовойго дагы газ киргиздик, очоккана. Ошого дагы газын киргизди. Бул жерде аскер Кийимди таштайт, жуунуп кайра жаңы кийим кийимин бияка өткөрүп берет. Биякта андай стиральный машина алып бердим. Чоң атайын эме бар. Кийимдерин эме. жаңы кийип кетет. Биягында ошо жаңылар дайындап, жаңылар. Биякта ошо, биякта ошо. Мына Жыргатыпсыңар. Соңу мынакей. Аскер кызматкерлери үчүн мончо и жатакана, казарма жакшы болуш керек да. И столовый, тамак. Бияк спортзал. Спортзал. Мураста катышып жүргөн балдар ойношот да. Бул кыштын күнү экен. Кыштын күнүндө бүт барды. Отоплениеси менен. Bu top koymuş bir sıramız. Burada müzeyin. Hayvanlarının Müteşkası var mı? Müteşkası. var mı dişkası var? Dişkası var. Bu canlı oldu da. Rezine var. Dişkası var. Bunlar yetiştik ha. Yetiştirdiler orada. Emeleri, gantellerim var. Harbi demesine. Böyle askerlik klub. Zal Boyovой Славы. Bilce taşında. O historiyası 1924 yılından başlayıp qanday forma kiyingenderi, bu ilgili suretleri бүгүнкү чейин Zal Boyovой Славы бүт баарын историясы. O 24 yıldan başlattı değil mi? Adam. 24. Бул жак офицерский клуб. Herkes. Бул казарма 550 балага расчет. Бул жерде Запасам ели. бул иштей турган иш бөлмөлөр, бул гладильный, парикмахерский бөлмөлөр. Берде болсо жатаканасы, ушундай эле жатакана үстүндө да бар эки жатакана. Birden. Бирдей. Жолда 550. 550 балага бул жерде жатакана. Kameralar var yani. Бүт камералар турат, жана эмеге дежурный частька чыккан. Дедам всегда бол бир куруп сабак бөлмөсүндө. Бул душ, туалеттери, санузелдери бүт бар ушул жерде. Эч жагы. Бу жерде командир батальондор отуруп иштейт. Бияк материал, рота материально-техническое обеспечение. Булар дагы казарма менен положениеде жанагы связисттер, водительдер, биякта дагы бүт жатаканасында үйүнө келишпейт, биякта. Офицерler de bir yakın tamaşa. Офицерлердики Жолдаш башкы колбашчы, колбашчынын орунбасары полковник Кожошев. Жолдаш башкы колбашчы, бүгүнкү күндө аскер кызматкерлер 44-токтомго ылайык биринчи норма менен камсыздалган. Бул норма тамак ашты, сапаттуу жана даамдуу тамак жасап берген жетиштүү. Бардык продуктылар басымдан Кыргызстандан өндүрүлгөн азык-түлүктөр бул жерде сатып алуу, мамлекет сатып алуу аркылуу камсыздоо уюштурулган. Андан сырткары ысык тамак уюштурулуу кыйынчылык жараткан учурда талаш артында мына жеке рацион сухой коеп каралган. Бул жерде эртеңки тамак, түшкү тамак, кечки тамак. Бул жерде дагы бардык азыктар каралган. 2022 yılında
Так точно. Ошо ойдон жакында жетип атат. Так точно, барлығы жетішті, қойып атады. Нанды өзүңөр жасайсыңар. Нанды дағы сатып аламыз. Бишкек пекарня жақтар бізге қамсыз. Ана могу жерде очак кана кылдык. Анткен түрк жанагы немеге выезддерде биздин балдар болуп калганда берден тамакты жасап туруп, упаковать этип туруп, сразу жөнөтөт. Яка эмегечи? Контейнерлерге. Контейнерге түшүп. Анан баягы көбүрөөк тамак жасай турган керек болуп калса, бияктан чыгып туруп жасай беришет. Бияк болсо азык түлүк компаниясы 8 войсковой частьты централизовать этип салдык. Бүт бардыгысы ушул жерден келет. Баткенге, Ошко, Балыкчыга 7-8 войсковой частька бүт. Биринчи биштерге түшүрүп алып келип алып, анан бул жерден бөлүшүп өткөнсүңөр. Централизовать басып. Анткени биякта баа ар кандай башып Бааларды ар кандай алат, анан тарып салып атат. Акча кошуу ишин бул жерден централизовать этип коюпту. Бул жер склад. Бут кийимдердин баардыгы өзүбүз тигип атабыз. О, кыргыз спецоблуктукта. Спецоблуктан алат. Ошолорго алгыладын баарына зарезать этпедим белем. Муну дагы өзүбүздөн тигип Так атабыз. точно, Кыргыз спецоблуктуку, аскер айындардын кийими, офицерлердин так точно. А эме экен мындай. Жакшы эле тигип атабыз. Жакшы сапаттуу, жакшы лакированный, бул офицерский. Эми брак кеткендерин кайра алмаштырып берет. Туура, эң туура. Андан Өзүбүздүн алсаңар, ушунун өнүгөт. Спортивный жокерлерге андай спорт кийимдери бүт бардыгы ушул войсковой частька өтүгүнөн бери чулоосунан бери бул жерде. Жана срочниктерге канча убакытта алмаштырып атасыңар формада? 1 жылда 2 форма. Бул төмөс. 1 жылда 2. То есть 6 ай сайын. 6 ай сайын. А формасында Формасында 2 форма, 1 Жокко жылда. бир. Так точно. 6 ай сайын экен да. Өтүгүнөн бери чулоолордон бери даяр. Болсо аскер запчасть. Жеңил машина. Керектүү запчасттарды ушул жерден баягы базарга бара албастан ушул жерден алып туруп колдоно берет. Могу тигирлерди, спутниктерди алдык. Бронь. Назарыңызда Спартак үлгүсүндөгү сотулган күдүлгөн уна жалпы салмагы 14-500 кг. Экипаждын ичине 10 адам салынат. Кыймылдаткычтын 312 аттын күчү бар экен, а? Кайсы точно уақыт тешет муну? Кайсы уақыт? 12-7 мм көпмөттө кармайт. И рондо эме жана СВДнын 7-6 шеклинде кармайт. Жакшы. Андан крупно калибрлилерге Жакшы. Уралды мотор. Жакшы. Уралды мотор. Анан моундай передвижной автоунаа. Улаш Куралдык күчтөрдүн башкы кол башчысы, Чамыш Басанасыр майор Кайып. Баягы штаб ситуация болгондо ар кандай кырдаалдар болгондо могу автобус башка автобус Так точно, онлайн форматта аскер бөлүктүн командирлери үзгүлтүксүз башкарууга жана ошондой эле тапшырмаларды коюуга, чечимдерди кабыл алууга багытталган бул машина. Массалык баш аламандыктарга координация бергенге аскер бөлүктүн командирлерине. Биякта иш кагаздары бар. менен экен, а? Кондиционер менен. Мунун өзүнүн дагы запасной генератору бар. 8 багытта коюлган тапшырманын негизинде. Жолдош башкы куралдык күчтөрүнүн кол башчысы, баяндоочу подполковник Темирзаков. Эркинтон. Ички аскерлерге мыйзам чегинде 8 тапшырма коюлган. Ал тапшырманы аткаруу үчүн жогорку кийим кече жана экипировкалар менен камсыздалган. Биринчи тапшырма ички иштер органдары менен биргеликте коомдук коопсуздукту жана коомдук тартипти камсыздоого. Стратегиялык объектилерди жана атайын жүктөрдү кайтарууга. Өзгөчө абал киргизилген учурда террордук жана экстремисттик топтор менен күрөшүүдө, массалык башаламандыктарды жоюуда, табигый кырсыкты кесепетинен жаралаган элдерге жардам көрсөтүү максатында саламаттык сактоо уюмдары менен биргеликте карантиндик кызмат уюштурууда.
бул аймакты коргонууда. Бул Толач подполковник Темуз Апаянов аяктады. Атайын құралдар 18-5 мм КСК, 12 мм помпалық мылтықтар. Бұл массалық баш алмақты жою үшін, жана дрондарға қаршы үшін қолданылады. Жана дронға қаршы Қаншаны бердіңіздер? 15 берген. Бардық жерге бөліштіріп берген. Кейінгі танкаларға қаршы мылтықтар 7,62 мм пулемет ПКМ, 30 мм гранатомет станковый. Жана 12,7 мм пулемет, бұл жеңіл соттоғынларға қаршы. Жана кейінгі 73 мм танкаға қаршы қол гранатометі. Бұл төменгі аталған құралдар Баткен соғышында өзін жақсы тараптан көрсетілген. Майорлан баяндауын аяқтады. Бұл жер медсанчасть. Бұл емеге бар, бірінші емелер бар, бұл жерде емеге береді. Жолдош құралды күштердің башқы қолбасшысы, аскердік медицина бөлімінің басшысы Майра Жалтаева. Бұл медициналық қызметкерлер жасаушы іштеуші бөлмесі. Бияқ процедурный, дары-дар мектебі. Инесі. Холодильниктеріне бар екен, а? Бияқшы. Екі палата, 5-5 10 бала жатқанда сатпарды. 10 бала бір маңда ұрбаса керек? Жоқ, палатаның изоляторы тоғыз инфекционныйлар ол сөз үшін. Бұл жақта Склад. складтар бар. Бұл жақ аптека, аскерлер қамтасы бар. Бұл жақта өзінше бөлімдері бар, керекті дарылардың бары бар. Жақсы. Жетіштігі бар дарыларға? Так точно жетіштір. Болды, игілік анда. Жақсы іштеңіздер. Бейліңіздер анда болды. Жақсы. Құт болсын, барыңызға құт болсын, ақ жолтой часть болсын. Кемшіліктері болса ақты. Сіздерден кейінгі мұңға айтып қойып тұрғыла. Мына мо жеріңерде кемшілік бар деп. Тәжірибе деген тәжірибе. Рахмат, чоң рахмат сізге. Сіздерде тәжірибе көп. Топтоғансыздар үшін мынаке. Алдыңыздар 80-ге келіп қалдыңар, артыңар 70, 60, 70 тесттер мына. Жаш балдарға айтып қойып, үйретіп қойып тұрғыла. Сөзсіз түрде бая қарының кеуін қапқа сал дейді. Сілерден тәжірибе алыш керек. Ақыл кеуіңерді ұғышу керек жаштар.